2010-жылдагы 7 апрель окуясына алып келген негизги себептеринин бири бир үй бүлөнүн бүтүндөй бир мамлекетти башкарышы, ак жолдон мыйзамсыз жол менен парламентке келиши, экономиканы толук мыйзамсыз да, мыйзамдуу да башкарган Саринин түзүлүшү. Биз бул ирет рейдерлик тууралуу айтмакчыбыз. Рейдерлик бул мыйзамдуу жана мыйзамсыз жолдор менен күчкө салып бирөөнүн маңдай тери менен тапкан байлыгын, анын ичинде банкын, фирмасын, гезитин, компаниясын, чарбасын күч менен басып алуу. Бакиевдер башкарган учурда рейдерлик басып алуу кадимкидей күчөгөн жана анын айынан бир катар адамдардын тагдыры талкаланып, мамлекеттик бюджет өтө зыян тарткан. Бийликтин бардык бутагын өзү каалагандай калчаган Бакиевдердин андан кийинки максаты экономиканын сүйөнүчү болгон, кирешени мол берген акчалуу жердин баарын басып алуу болгон. Бул ийгиликтүү ишке аша баштаган. Мындан тышкары электр тармактарындагы Кыргыз Телекомдогу коррупция, энергия менен жылуулукка баанын 2 эсе кымбатташы, уюлдук байланыштын ар бир чалуусуна кошулган 60 тыйын эл арасында нааразычылыкты күчөткөн. Бакиевдердин рейдерлик басып алуусунун бир бөлүгү акча көп айланган банк системасында болгон. Максим Бакиев менен анын жакын досторунун максаты тез эле ишке ашып, рейдерлик басып алууга мамлекеттик органдар шарт түзүп берип турган. Алгач Ысыккөл Инвестбанк, андан кийин Кыргыз Кредит, БТА жана башка банктарды катары менен Максим Бакиев тартып алып баштаган. Алганда мен алам мага бер деп эле баса калбай, соттун чечими менен же мыйзам аркылуу өткөрүп алып турган. Ысыккөл Инвестбанкынын мурдагы кожоюну Болотбай Кожоев анын банкын тартып алуу процесси ал Курманбек Бакиевди катуу сынга алгандан кийин күчөдү дейт. 10 августта 7-жылы соттун туура эмес чечимин алып соттор эми ал убакта карманды эмнересең, фас десең ошондой иштерин жасап, анан банкка келип рейдерским путем алып атпайбы. В то же время башка соттун бир таза соттун чечими бар. Ошо соттун соттун чечимин токтотсун деген. Аны карабай анан түнү менен саат 2-де эшикти терезени талкалап кирип атпайбы. Мен анан 10-жылы революциядан кийин мен прокуратурага арыз жазгам. Алар текшерип туруп иш козгоп, ишти азыр сотко берип, сот болсо Бакиевдердин куйруктары азыр чоюп атат да. 10 чакты бир соттор бар экен. Чистый Бакиевдин карманы. Кандай десең, эмне десең, ошолордун баарын өлтүрсөң өлтүр деген чечим чыгаргандай. Ошонун аты Нурбеков Жыргал деген, Тилекеева деген Первомайскийде иштеген соттор бар. Ошентип аз убакыттын ичинде эле ага чейин ийгиликтүү иш жүргүзгөн майда банктар кудуретсиз аталып, Максимдин досу эл аралык өз боемочу Михаил Надельдин Кичинекей Азия Универсал банкы Кыргызстандагы үлкөн каржы уюмуна айланып чыга келген. Надель деген Азия Универсал банк деген кичинекей бир банк болгон. Ал көбүнчө жанагы кир жугуч машинедей болуп эсептелген. Дүйнөдөгү ошону күнөм саналган акчаларды Кыргызстанга киргизип, бир күн, 2 күн түнөтүп, андан кийин ар түрдүү банктар аркылуу майда акчага бөлүп, кайра офшорлорго кууп берчи да. Ошонун ичинен өздөрүнө маржа алып калчы. Ошонун негизинен аябай акча таба баштаган да. Ошон үчүн убагында Россиянын борбордук банкы, ошо Азия Универсал банкы менен эч кимге иштебегиле деп берген. Бирок Азия Универсал банкы өзү кичинекей болгон. Анан алар чоңоюш керек болчу. Чоңойгондо ушул Кыргыз Кредит банкты биринчи басып алышты. Рейдерлик жол менен. Андан кийин Промстрой банкты басып алышты. Рейдерлик жол менен кылганда эмне кылды? Булар атайын улуттук банктын өздөрүнүн адамдарын коюп, аларды текшертип, салык жагынан дагы, нормативдер жагынан дагы басып келип, же силерди бир банкрот кылабыз, азыр акчаңардын баарын жоебуз. Же болсо бизге арзан акчада сатып деп, ошентип сатып алышкан. Мында деле арам акчаларды адалдоо негизги максат болгон. Анткени ири банкта сырттан келген каражатты киргизип, кайра чыгаруу анча билинмей калмак. Азия Универсал банкынын акцияларынын 63%-на ээ Михаил Надель Кыргызстанга көп деле коммерциялык банктардын кереги жоктугун, алардын саны ашып барса 5-тин тегерегинде болсо дурус болорун айтып, 2008-жылы Кыргыз өнөр жай курулуш банкын Азия Универсал банкына кошуп алган. Бул Кыргызстандагы баягы системный банктардын бири, ошол Промстрой банк эле да, баягы Союздан бери калган банктарда райондордо филиалдары бар, абдан күчтүү банк.
Ошон үчүн буларга жаңы банк төзүп, анан ар бир райондо филиал бөлүмчөлөрүн ачкыча абдан көп убакыт да керет, каражат да талап кылынат да. А буларга даяр банк келип калды да. Ошол убакта булар абдан бул жерде жалгыз эле ошо Максим Бакиевди айта берген болбойт. Максим Бакиевке ошол убакта жардам берген мына биздин азыр деле жүргөн чиновниктерибиз бар да. Ошол жерге бюджеттин бардык акчаларын, казначействонун акчаларын, шаардын казначействосунун акчасын, социалдык фонддун акчасын, анан кийин Кыргызстан өнүктүрүү фондунун акчасын салышканда, мындай көлөм кылышкан. Ошондо Кыргызстандагы чуркап аткан акчалардын 70% ошол жерде чуркап калган. Анан сырттан улам күн сайын ошо 1 миллиарддан, 2 миллиарддан, кескесин 10 миллиард долларга чейин акчалар келип түнөп, кайра кетип турган. Ошондон 0,1-0,2% алчыда 20 миллион, 10 миллион доллар, 5 миллион долларга чейин алып турушту. Ушундай пайда көрчү андай операцияларды кылып бергенге. Муну бул Максим үстүнөн ыңгайлуу шарт түзүп берип турган, эч ким текшертпей, эч кимди киргизбей. Ушул үчүн буларга жана рейдердик жол керек болчу, андай ири банктар керек болчу. Ушулардын баарын алып, ушундай кылган. Ошонун кесепетинен биздин экономикадагы, элибиз дагы абдан жапа чекти. Дүйнөлүк каржы системасынын кыймылдаткычы банк тармагы Азия Универсал банк менен бирге дүйнөдөгү таза эмес акчаларды адалдоо аракетин Максим Бакиевдин өнөктөшү Валерий Белокондун Манас банкыда жүргүзүп жатканы боюнча билдирүүлөрдү ошол кезде Орусиянын Борбордук банкы Улуттук банкка айтып, аны токтотууга чакырган. Бирок бул ишке ашкан эмес. Мен Улуттук банктын правлениянын мүчөсү болуп турганда дагы Россиянын Центральный банктан бир нече жолу кат келген да, ошол мына Азия Универсал банк, Кыргыз кредит, Манас банк ошол отмывание менен акчаны, таза эмес акчаларды жүргүзүп атышат. Ошого бир чара көргүлө деп эч ким чара көргөн жок. Улуттук банк да чара көргөн жок. Себеби Максим Бакиев ал убакта уже күчүнө толуп мамлекеттик башкарууга аралашып калган да. Ошон үчүн эч кандай чара көрүлгөн жок. Ооба, андай билдирүүлөрдү Россия Кыргызстан менен мамилеси бузулгандан кийин россиялык маалымат каражаттарында көп жарыялаган аналитикалык материалдарды. Кыргызстан тиги Американын авиабазасын чарбайбыз деп уже Америка менен тил табышып, жана авиабазаны транзиттик жүк ташуучу борбору айланткандан кийин ошондой мурунку бийликтин ошондой күнөөлөгөн көп материал россиялык маалымат каражаттарынан чыккан. Ошонун ичинде бир нече жолу ушул АУ банкын арам акчаларды адалдап атат. Чет элден келген акчаларды адалдап кайрадан батыш өлкөлөрүнө чыгарып жатат. Ортосунда жана өзүнүн 10% жимары үстөгүн алып калып чыгарып атат деген айыптоолор чыккан. Андай болушу мүмкүн. Бул эми негизинен ушул тиги Африкадагы бийлиги туруксуз, бири-бири менен жарандык согуш болуп, антметкен өлкөлөрдө болгон ошол Нигерия сыяктуу, Сьерра-Леоне жана башка деген Конгодо болгон окуялар. Бирок аларды ошондой легитимсиз кара мамлекет болуп, ошондой кара акчаларды жууп, жана башка иштерди кылган үчүн эл аралык коомчулук аларды сразу эле мындай блокировать этип, өтө чоң деңгээлде иштей алышкан эмес. А бул биздикинде болгону парламенти да бар, өкмөтү да бар, сот системасы бар, президенти бар. Биз жакшыбыз, чөт эле демократиялык өлкөбүз деген. Анан тиги Березовскийдин жана Белокондун информациялык технологиялар менен жакшыртып көргөзүп, тигентментип, тияк баякта тыйым менен жакшы рекламалар чыгарып, мындай кичине жамсылдап жүргөн үчүн аларга ушуларды жасоого мүмкүнчүлүк болгон да. Сиздер айтып атасыздар, кайсы чиновник ошол учурда соцфонддо болобу, Алапаев Нацбанкта алардын айтканын жасап турушкан да. Эмне үчүн анткени биринчиден эми аларга да бир аз чотур-потур тыйын-тыпыр тийип калчу, экинчиден жасабасаң өлтүрүп коерун билген. Садыркуловду мынакей күнөөсү жок жандагы айдоочусу менен Слепченко жанагы эксперт менен 3 кишини мыкаачылык менен өлтүрүү деген бул эмнени көргөзөт?
Бул ошол өлкөнү приватташтыргандан сырткары любой адамды алар ошо кумурскадай көрбөй, чымындай көрбөй өлтүрүп койгонго даяр болушчу. 2010 жылдагы апрель окуясынан кийин Азия Универсал банкы улутташтырылды. Анын курамындагы Кыргыз өнөр жай курулуш, Кыргыз кредит жана Ысык көл инвест банктары сот аркылуу үлүштөрүн бөлүп алуу аракетин көрүүдө. Мурунку ээлеринин кайрып алышы, билбейм, бул сот менен чечилет, аны өкмөт да чечип бере албайт, анткени булардын баары тең мыйзамдаштырылып кеткен. Кыргызстандагы эң ири банкта сакталып турган каражаттардын теңине жакыны 7 апрелде сыртка чыгарылып кеткен. Апрель окуясынан кийин Азия Универсал банк улутташтырылып, мамлекеттик башкаруучу киргизилген. Анын курамынан Кыргыз өнөр жай курулуш банкы соттун чечими менен чыгарылган. Азия Универсал банкы кийин Залкар банк болуп өзгөрдү. Банктын мурдагы ээси Надил Кыргыз өкмөтүн сотко берген. Өкмөт болсо Залкар банкты сатыкка койгон. Банк системасынан сырткары токен тармагында Бакиевтердин көзөмөлүндө болгон. Коомчулукта Максим менен анын досторунун абадан акча жасоо схемасын түзүүгө Борис Березовский жардам бергени айтылып жүрөт. Ошол Березовский менен бирге. Березовский бияка акырын жашырын алып келип ушул схеманын баарын түзүшкөндө, Кумтөрдө 2009 жылы өзлөрүнүн кызыкчылыгы менен алардын азыр акчасын комиссия менен иштеп аларды иликтеп алып чыгабыз мисалы. Андан сырткары жер үйдө Англиялык Fox компаниясынан Березовскийнен кошо тартып алышкан. Мунун баарын ошол далили катары мынакей азыркы Максимге ошол жана эл аралык афераларды жасап атканы боюнча Шондейл деген Англиянын жаранын арызы менен Максим Бакиевке дагы Лондондо азыр кылмыш иши ачылып атат. Аяка ошол биздин генералдык прокуратурада ошол материалдарды берип, баары бир ошол кылмыштарына жооп бергенге туура болот. Бийликтин күнөөсү албетте бул электр энергиясын кымбаттатуу болгон. Аны моюнга алыш керек. Телефонго кошумча акы 160 тиын. Рейдерлик боюнча жогоруда айтылган фактылар эл арасындагы Бакиевдик режимге нааразычылыкты күчөткөн. Анын жыйынтыгы 7 апрелдеги окуяларга алып келген.